Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Бул чыгарылышта кайсы оюнчулар жер улакта, кайсылар Көк Бөрүдө ойнойт айтып беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, лайк коюуну унутпаңыздар. 8-13 сентябрь күндөрү Астана шаарында өтө турган 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Көк Бөрү жана жер улак боюнча мелдештер өтөт. Кыргызстандын атынан жалпы 24 улакчы өлкө намысын коргойт. Жер улак боюнча улуттук курама командасынын тизмеси. Команда капитаны Жолдошбек Орозбаев, 2-нчи Эрлан Төлөбеков, 3-нчү Дастан Сагынбек уулу, 4-нчү Кушчубай Илис уулу, 5-нчи Манас Ниязов, 6-нчы Өмүрбек Эсен уулу, 7-нчи Мирлан Жеңишбеков, 8-нчи Кубаныч Султан уулу, 9-нчу Ильяс Исаков, 10-нчу Майрамбек Рыспеков, 11-нчи Эрсултан Айдаркан уулу, 12-нчи Рыскелди Анатаев, машыктыруучу Каныбек Кубатов. Төртчү камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул курамда 3 жекеме-жекенин чебери бар. Алар Эрсултан Айдаркан уулу, Кубаныч Султан уулу жана Кушчубай Илис уулу. Бирок Кушчубай Илис уулу бир гана жекеме-жекеде эмес, жерди эңгүүдө дагы өтө мыкты экендигин билебиз. Ошол себептен жер улакка кошулду. Көк Бөрү боюнча курама команданын тизмеси төмөндөгүдөй. Капитан Рустам Тоналиев, 2-нчи Дастан Русланов, 3-нчү Нурдин Болотбеков, 4-нчү Кыязбек Ниязов, 5-нчи Сейитбек Анарбек уулу, 6-нчы Арген Абдуллаев, 7-нчи Тойчубек Жыргалбек уулу, 8-нчи Нуржан Мелисбек уулу, 9-нчу Фархатбек Бешекеев, 10-нчу Исхак Бекболот уулу, 11-нчи Бексултан Абдукалил уулу, 12-нчи Эржан Тургунбаев, машыктыруучу Жолдошбек Орозбаев. Буга чейин машыгууда жүргөн оюнчулардан Байыш Акылбеков менен Баяман Муралим уулу курамда жок. Менин оюмча алар запастагы улакчылар болот. Эгер кайсы бир спортчубуз жаракат ала турган болсо, алардын ордун толуктайт. Ал эми Норус Ратбек болсо, буга чейин курамдан четтетилгени айтылган. Бул курамды расмий түрдө Көк Бөрү Федерациясы тастыктай элек. Тактикалык таризде мелдеш башталганга чейин курам өзгөрүшү толук ыктымал. 2 август күнү кечинде улакчылар автобус менен жолго чыгышкан. Учурда команда жолдо. Аман эсен жетип алышсын деп дуа кылалы. Эми команда даярдыгын Казакстанда улантат. Август айынын аягында Ысык көл жергесинде Кыргызстан жана Казакстандын Көк Бөрү жана Көкпар боюнча калыстары окуу машыгуу жыйынын өткөрдү. Бул саамалык алдындагы оюндарда адилеттүү чечимдер болоруна себепкер болот деп ишенебиз. Оюндардын эрежеси так кагазга жазылып, ошол негизде чечимдер чыгат деп ниет кылабыз. Буга чейин улуттук курама команда Ысык көл жергесинде машыгуу өткөрдү. Мына ошол машыгуу учурунда Ош облусунун Көк Бөрү Федерация жетекчиси Шумкар Пазылов улуттук курамага 100 000 сом акчалай жардам берип, жана федерациянын президенти Рамис Майрамбекович менен улуттук курамдын жетекчиси Эрлан Улановичке Норка тебете кийгизип ийгилик каалап кеткен. Бардыгыңыздар менен бүгүн мына көрүшүп турганыбызга өтө кубанычтабыз. Мына буюрса 2 ай болуп калды бордо жүрүп. Жакшы, мен ойлойм бардыгыңыздар даярсыздар. Мына бизде Ош федерациясы туру келбей Рамис Майрамбекович биздин мына бул өзүмдүн атыман кичине болсо дагы көптөй көрүп 100 000 сом. Анан башыңыздан эч качан калпак мындай Норка тебетелер түшпөсүн деп мына биздин райондор жетекчилеринин атынан кийгизип коюуга уруксат этиңиз. Мына ушундай колдоо көрсөткөн жигиттер, жетекчилер көбөйө берсин. Жер улак менен Көк Бөрү боюнча курама команда кандай түзүлдү деп ойлойсуздар? Ой, пикир, комментарий жазыңыздар.